Өлкө келечеги өзүбүздөн. Нарын облусунун тургундары ушундай ураан менен жогорку уюшкандыктын саясий активдүүлүктүн мыкты үлгүсүн көрсөтүштү. Таңдан тарта добуш берүү тилкелери элге толуп, жада калса айрымдарында кезек күтүүлөр пайда болду. Ошого жараша күндүн биринчи жарымында эле шайлоочулардын 30%га жакыны өз добуштарын беришти. Кенен аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбековдун репортажында. Теңир Тоо жергесиндеги шайлоочулардын саны 176.202. Жанал өлкөдөгү жалпы электораттын 5%-дан ашарагын түзөт. Бүгүн алар 171 шайлоо участкалардан добуш беришти. Ошол эле учурда 15.000 форма 2-ни толтуруу менен өз тандоолорун башка жерлерден жасашты. Ал эми буга чейин эле ден соолугуна байланыштуу участкаларга бара албастыгын билдирип кайрышкан 1476 жаран мыйзам актарында алган көчмө урналардын кызматтарынан пайдаланышты. Нарын шаарынын тургуну Нурай Мусабекова алгачкы жолу өлкөнүн саясий турмушуна аралашууда. Ушундан уланбы ал жаңылып калбаш үчүн партиялардын ортосундагы теледебаттардын баарысын көрүп чыкканга убакыт тапты. Айтымында бул аракети менен азбы көпү тажрыйбада топтогонсуду. Мен аябай азыр толкунданып жатам, эсе чынын айтсам. Жаштардын арасындагы мен аябай сыймыктанып атам, жаштардын арасынан мен биринчи жолу берип атам деп. Мен эми аябай ишенем, что кыргыз эли бүт баары туура тандап, туура добуш берип, татыктуусун тандар. Себеби келечек жаштардыкы. Ал эми 70 жаштагы Аскар Маатказиев Нукра эгемендүүлүгүбүз колго тийгенден берки шайлоолор менен референдумдардын бирин калтырбай катышып келет. Бирок алардын көпчүлүгүндө депутаттыкка талапкерлер кур убадалар менен курсак тугуза бергендиктен азырынча аларга ишенген карыянын үмүтү актыла элек. Андыктан бул жолкусунда баарысын тең 7 өлчөп бир кесүүгө туура келди. Ушу яткан шайлоодо азыр биз жаңылануу жаштар келип атат көбүнчөсү. Арасында албетте алтын чакырышын депутаттарды аралашып кетти деп списоктарынан окуп атабыз. Аны үмүт чоң Кудай аман койсо. Эми дагы иштен ийгилик болсун, эл үчүн жакшынакай кызматтарын кылсын. Улуунун да кичүүнүн да келечекке үмүт учкунун тандырган бул жолку шайлоолордо коронавирус коркунучу эске алынуу менен саламаттыкты сактоонун коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы иш-чараларда унутта калган эмес. Бул максаттан Нарын облусуна 150.000 даана бет кап, ошондой эле өлчөмдөгү кол каптар менен антисептиктер алынып келип, баардык шайлоо участкаларына берилген. Ошону менен бирге эле социалдык аралыкта сакталууда. Эшиктен кирген кишилерге антисептик сээп, маска тагып, анан өткөзүп атабыз. Баары жетиштүү берилген. Ар бир 3 кишиден аралыкты сактатып киргизип атабыз. Ошол эле учурда саясий өнөктүн жүрүшүнө көз ачкан байкоочуларга да тиешелүү шарттар түзүлүү менен ал кандайдыр бир деңгээлде шайлоолордун демократиянын принциптеринде адилет өтүүсүнө өбөлгө. Мисалы мусулар болгон жок. Тынч, жакшы, көңүлдөкүдөй өтүп атат. Тейлөөчүлөр да аябай жакшы, бат эле компьютерден таап, кайра кабинага бат-баттан кирип атышат. Мен да Кудай бүгүн ушул эки талапкерлердин тилектери аткарылып, кимиси болсо да тынч өтүп кетишин каалаймын. Сөз соңунда Теңир Тоо жергесиндеги бүгүнкү шайлоолор тынч жана бири-бирин урматтоонун кырдаалында өтүп жаткандыгын белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын облусу.